Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Силер менен Mix KG каналы. Кээ бир учурларда күбөлөр капысынан гаджеттерине таң калыштуу түшүнүп бери алгысуучуларды тартып алгандар жөнүндө болмокчу. Башкача ошондой эле кызыктай кубулушту Американын асманынан көрүүгө болот. Бул чоң жарык болгон тегерек тамашасы жок эле жергиликтүү жашоочуларын аябай коркуткан. Кимдир бирөө бул кубулушту телефонго тартып интернетке кое берип жиберген, аз убакта дүйнө жүзүнө таркап кеткен. Бирок бул кубулушту эч ким түшүндүрүп бере алган эмес. Абада сырдуу боз өңдүү жаныбар учуп турат. Канча жолу көрсөм деле түшүнө алган жокмун. Мындан тышкары башкача көрүнүштөн сырткары андан бетер таң калыштуусу абада калкып туруп кайсыл жакка жок болду жана эмне болгон сөөккө окшогон калдыктар жерде жатат. Дагы бир абдан кызыктай түшүнүксүз кубулушту Американ штаттарынын түнкү асманынан байкоого болот. Бул жөнүндө азырынча так маалымат жок. Лайнердин жүргүнчүлөрүнүн бири капысынан белгисиз кызыктай учуп жүргөн объектине тартып алган. Буну карап көрүп НЛО бар экенине да ишенип кетесиң. А сиз бул жөнүндө кандай ойлойсуз? Пикирлериңиз менен бөлүшүңүз. Өтө чоң тереңдикте, океандын түйүндө бул аппараттар кайсыл агрессивдүү, эч бир жаныбарга окшобогон бир нерсени тартып алышкан. Азырынча бул нерсе жөнүндө эч бир так маалымат таба алган жокпуз. Майрам салют кандай сонун, эгер бул коркунучтуу нерсе жок болсо, жакшылап карап көрсөңүз, салюттардын түтүнүнүн арасында бир кызыктай бир нече бөлүктөн турган бир нерсе жылып баратат. Бул дагы НЛО бар экенин билдиреби, же жөн гана миражбы? Сиз качандыр бир көрдүңүз беле буюмдардын өз алдынча кыймылдаганын? Бул домашний видеокамерага түшкөн нерселерди түшүндүрүш кыйын. Буюмдардын учушу, калгалардын жабылышы, өз алдынча иштеп кеткен техникалар, булардын баары полтергейст бар экенин ишеним жаратабы? Сиз качандыр бир көрдүңүз беле жерден жарылып чыккан таш кесектерди? Бул өтө сейрек кездешкен кубулуш. Ушул кубулушту көрүп калсаңыз, алысыракта болгонуңуз жакшы. Алгач балдар көңүлдүү болуп жатышкан, качан гана эс алып жүргөн видеосун кайра кайталап көргөндө видео балдарды шокко түшүргөн. Эгер жайланткан кадрда жакшылап карап көрсөк, бат-баттан сүзгөн куйругу бар адам лодканы түртүп баратканы көрүнөт. Кандай гана керемет горнолыжный эс алуу, жалгыз жаратылыш менен. Бирок эгер сиздин аркаңызда бирөө жарым карап турса, кызыктай сезимдер келмек. Байкадыңызбы, асманда бир түшүнүксүз бир нерсе учуп жүрөт. Эми бул нерсени карап көрсөңүз, пирамиданын үстүндө көптөгөн ромбко окшогон бир нерселер калкып турат. Эмне булар жөнүндө эч нерсе айтышпайт. Жакын арада бизди эмне күтүп жатат? Достор, эгер видео жакса, каналга жазылып, лайк басып, коңгуроо чоң басканды унутпайбыз. Анда көрүшкөнчө, рахмат.